Сиз айткан маселе боюнча Мухаммед Калдышкевич маалымат иретинде айтып кетти. Биз ошол ноябрь айында аукцион өткөн. Аукционго биз катышканбыз. Аукционго катышаардын астында биз аукциондун условиясы менен карап чыгып, бизнес планды түзүп чыкканбыз. Бизнес планда биз ар бир аукциондо кайсы баа менен утаарыбызды билген эмеспиз да. Биз 100 миллиондон баштап 1,5 миллиардга чейин санап чыкканбыз. Эртеңки күнү Мегаком компаниясына канча жылда бул салынган акча каражат акталып чыгат, кандай биз доход көрөбүз, кандай биз тыянакка чыгабыз, эмне утуштарды көрөбүз деп. Анан аукциондон 345 миллион сомго утканбыз. Келишимге ылайык биз келишимге кол койдук, аукциондун офертанын условияларына ылайык. Договор кол койгондон кийин 3 транш менен акча каражатты которуп бердик. Ал договордо биз виртуалдуу оператор түзүү боюнча келишимде көрсөтүлгөн. Кийин биз ошол договорду ишке ашыруу боюнча эки тараптуу рабочий группалар түзүлгөн. Биз жактан бир 20 адам, КТМобайл тараптан бир 5-6-10 чакты адам. Анан алар иштей баштаганда алар башка договордо көрсөтүлбөгөн нерселерди талап кыла баштаган. Бул виртуалдуу оператор эмес, а полноценный 4-чү сотовый компания түзүлөт деп. Ошондон биз келишпестиктер чыкты. 86 миллион доллар биздин биринчи келишим боюнча андай расход болбойт эле. А экинчи бизге доп соглашенияга кол койгула, мажбурлоолор боло баштаганда биз ачык айкын каршы чыктык. Ошондон ушундай бир келишпестиктерге келдик да. А жалпысынан жана виртуалдуу операторду ишке киргизүүгө көп деле акча каражат талап кылынбайт. Ошо 1 миллион, 1,5 миллион доллар. Бул келишим Мегакомго дагы, Телекомго дагы жакшы пайдасын алып келе турган келишим. Виртуалдуу оператор. Бирок КТМобайлдын мурунку жетекчилери виртуалдуу оператор эмес, полноценный 4-чү сотовый компания. Ошондо биз 86 миллион долларды бардык биздин эки эле поставщигибиз бар Кыргызстанга, бул Huawei, анан ZTE деген Кытайдын компаниялары. Алардан биз официалдуу түрдө запростор жөнөттүк. Биз полноценный сотовый компания түзсөк, мына КТМобайлга канча акча каражат талап кылынат деп. Петер сервис деген биллинг менен коммутаторду эметкен российский компания бар. Бул 12 жылдан бери Мегакомду обслуживать этет. Ошолор санап беришти бизге 86 миллион доллар деп коммерциялык предложениялар менен, печаттар менен официалдуу түрдө. Анан биз ошол кагазды маңдайыбызга алып чыктык. Биз буга каршыбыз деп. Рахмат, мына Калдышкевич, көрдүңүзбү? 1,5 миллиард сомго чейин сатып алганга булар даяр болчу. Частотаны, жана мен частота боюнча айтып кетпедим, канчалык баалуу экенин. Эми эмне кандай болот эми? Булар дагы эле ошол позицияда турабы же кантип иштеп кетет КТМобайл? Ошого жооп айтып коесузбу? Баянкы эмеден кийин жетекчилер кеткенден кийин КТМобайлдын жаңы жетекчилери, Кыргыз Телекомдун жетекчилери, мамлекеттик байланыш агенттиги менен чогуу 1-2 жолу совещание өттү. Ал совещанияда ошол биринчи биздин келишимге өзгөртүүлөр киргизилбей, виртуалдуу оператор чогуу эле базовый станцияда кылабыз дегенге келишимге келдик. Экинчиси, алардын ошо жыштыктарын чогуу иштетебиз деген келишимге келдик. Эч кандай доп соглашение кылынбайт, биз жактан минимальный затрата менен бул келишим иштейт дегенге чечимге келдик. Качан иштеп кетет? Бул негизи азыр биз бүгүн эртең жетекчилери дайындалды. Биз активдүү ишти баштайбыз. Биздин иш план боюнча бир 2 айдын ичинде ишке киргизсек болот.